Qanday var? Boğur sopuna sarmayın. Ayla ötüp etimiz. 35 hem beri kolda O kadar kolda atar kaç yıldan beri oldu bir de ötüp etimiz. Ya balдар şurada olsun. Balдар olsun ile bardığın var. İçemem. Bana olsun ile. İçemem. Президентinin dolapı malıma madakan kimse bayış. Koca olur. Assalamu alaikum. İçki kararında sırtta cılurağı kede, sırtta duralıyor. Oğlum, anda girip oturla, girip otur. Bugün şu derdi olmuşum da buraya gittiler. Ötkendele jakıttan şu derden yolmuşup gittiler parlamentik şaylada. Oşunda da biz öz fikirlerimizni aytkanmiz. Bizdin aytkanlarımыздын чындык экендигини тарых далилдеди. Башта 40 жыл күтүшкөн эле азыр 40 күндө келип калып атат ошол нерселер. Көпчүлүгү ошол кездеги айткан сөздөргө бир аз кайрылып кетсек, бир аз эске салып кетсек. Азыр 18 талапкер бар атат. 18 талапкердин бири биз. Дагы бирөөсү кече келип кетиптир. Бул жерге эмес өзгөгө келиптир да. Бир эле жерден өткөрүп кетти дейт. Кара Кулжа менен өзгөрдү бириктирип бир жерде кетти. Көрдүк. Сүрөттү көрдүк. Өтө бактылуусуна көп эл жыйналыптыр. Ат менен жарышкандарды көрдүк. Атты кууп өтүп кетип, атты уят кылгандарды көрдүк. Эми өкмөт алып барабы, башкасы алып барабы, ошо көргөнүбүздү айтып атабыз да. Могул жерге киши көп келди, аз келди деп айтпаңыздар. Могул жерге чын жүрөгү менен Аллах айдап келген кишилер гана келди. Аллахтын diline salgan, çındık izdegen, hakikatta unutulan insanlar geliyor. Biz o şoğa doğuş veremeyiz dediler ağaylar ecekler. Duralım. 2017'de 3 yıl başladı. 2 canım bu. Şunday. O şunday oldu mu? Men emne dedim öyle şunday jeyinde oturup жалған деген. Meni жаман көрдіңіздер. Қантып айлығыңызды 25 мың қылып берем деп жатса, бұл жалған деп атады. Тұрыңыздар, кім 25 мыңнан айлық алып атады? Жоқ. Пенсияңыздарды 11 мың сомнан қылып берем деп. Қанша болды пенсияңыз? Баяғылы ойдым. Баяғы ойдым. Демек, ушул нерселердин бардыгынын башында ким турат экен? Өзүбүз. Эл, кол. Неге? Ишенет экенбиз. Же ишенгибиз келет экен. Бул шайлоолор эмнеси менен айырмаланып атат азыр? Мыйзамсыз бийлик, мыйзамсыз иштер менен шайлоого атат. Мыйзамсыз бийлик дегендин себеби Кыргыз Республикасында конституция бар. Анда президенттин милдетин аткарып отурган азамат шайлоого бара албайт деп так жазылып турат. Бул менин эле сөзүм эмес. Кыргызстандагы бардык юристтердин пикири ушундай. Кыргызстандагы эмес, чет өлкөдөгү өнөктөштөрдүн пикири ушундай. Кече Россиянын президенти Владимир Путин маалымат жыйын берип атып Кыргызстан жөнүндө эмне деди? В Кыргызстане постоянная чехарда. Чехарда деген сөз, бұл башаламандық деді. Бұл мыйзамсыздық деді. Уқтылар бұл? Уқты.
Uqtuq biroq unutmaymiz. Men shaharda bo'lsa bo'pti. Biroq biz bilan chet өлкөлүктөр эсептешпей kaldı. Nega? Tanımay kaldı. Mıyzamsız birlik деп атады. Birovi uçup bardı, tanıgan жоқ. Екіншісі uçup bardı, tanıgan жоқ. Bari tanımaydı. Nega? Sebep konstitutsiya temelendi. Tönkörüş oldu. Birlikti basıp alуу oldu. Bu жақсы емес көрүнүш. Sizler bilen sentябрдын канчасында жолуктук эле ошол стадионда канчасында жолуктук эле. Менимче ошо 28-29-дарда жолукканбыз да. 28 миңде мына караңыздар эми. 28 сентябрь, октябрь, ноябрь 2,5 ай болду. 2,5 ай баштагы сөзүмдү азыр коюп койсоң болот ушундай. 2,5 ай эмес, 25 жыл баштагы сөзүмдү азыр интернетке чыгарышып, муну качан сүйлөдүңүз деп сурайт менен. Кече сүйлөгөндөй болот. Мен айтам, ушунчалык ажеттикпи, карабайсыңарбы? Ал кезде чачында бир ак чач жок, жап-жаш жигит сүйлөп атпайбы. Десем, бүгүн сүйлөп аткандайсыз. Себеп, бүгүн сүйлөп аткандай угулат, биздин позициябыз чейрек кылымдан бери кылдай бешайып койгон жок. 30-дагы Модомаров кандай болсо, 55-деги Модомаров дал ошол бойдон калды. Тек гана чачыбыз агарды, жашыбыз картайды. Аллахка чексиз шүкүрлөр болсун, тажрыйбабыз өстү. Мамлекеттүүлүктү эмнекендигин, экономика эмнекендигин, чет өлкөлүк саясат эмнекендигин аябай мыкты өздөштүрүп алганга мүмкүнчүлүк жаралды. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, канатты кактырып, учуруп койгон мына сиздер отурасыздар ушул жерде. Ушул Мырзаке айылында 90%дан ашык рекордту ушул Абсамат Масалевич президенттикке койгондо, мен парламент депутаттыкка койгондо рекордту сиздер койгонсуздар. Мен 1000 жолу таазим. Biz az kelip kaldık деп ойлобойсуздар. Мына интернетте жүрөт, бир жерге аябай күйүп сүйлөптүр, абдан күйүп сүйлөптүр. Ошол Ош шаарындагы болгон жолугушууда драм театры толбой калды. Уялбайсыздарбы? Ушу киши келгенде драм театры толуп кетиш керек эле дегендей кылып кайрылуу менен күйүп жасаптыр бир эжекебиз. Мен ошол эжекебизге Аллах разы болсун деп айтарым. Бирок бир жооп берип коеюн. Мадумаров үчүн келген бир киши аким менен өкмөттөр, директорлор айдап келген 10.000 кишиден артык турат. Ал барып ошол жерде отургандар баары эле ичинен ак батасын берип отурган жери жок. Жер тепкилеп тоңуп, үшүп, үйүндө иши калып, ошол жерде жаман көрүп отурушат. Ошолор келгендин бардыгы шайлоо күнү бир атанын балдарындай болуп, ошо кишиге добуш берет дегенден өтө алысмын. Өтө алысмын. Аллах насип кылса, буйурса, көкүрөккө салса, ошолордун дээрлик көпчүлүгү барып, кимге добуш берерди? Кудай кааласа көрөбүз. Аз калды, 10 январга чейин аз убакыт калды. Кудай кааласа. Биз чындык издеп жүрөбүз. Биз акыйкатты издеп жүрөбүз. Биз моундай болуп, өткөндөгү шайлоодо дагы ошол Мырзакеде стадиондо жолукканда дагы айттым эле, Кудай сактасын. Бул жерге барып иштейт. Бир барбы? Ошол жерде агайлар, мына сиз дагы бар элеңиз. Сенин сүрөтүң жокко эч жерде деген кишилер болгон эле да. Биздин сүрөт сиздердин жүрөгүңүздөрдө деп айттым эле. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Периште амин деген экен. Не дедик биз? Алар ошол көчөдө илинген бойдон көчөдө калып кетсин дедик. Кана? Биримдикчилер бүгүн кайда? Мекенин Кыргызстан каякта жүрөт? Бүт баары бурулуп алып, бар мекенчил болуп кетти. Ошондой туруксуз шамал айдаган камгактарга караганда, каккан казыктай болуп турган мына сиздерге таазим. Сиздерге рахмат айтам. Сиздер ушул аз сан менен
жеңишке жетиштик биз. Кантип жетиштик биз? Караңыздар. Акча таратпай, эч кимди ташып барбай отуруп, өткөн 4-октябрдагы шайлоодо биз жеңишке жетиштик. Биз парламентке кирдик. Ошого карабай, Ала Тоо аянтына чыгып 5-октябрда мен айттым. Шайлоо арам өттү, мыйзамсыз өттү. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышыбыз керек деп айттым. Эми ошону салыштырсаңыздар болот. Биз үчүн депутаттык мандат кымбат болгон жок, биз үчүн абийир кымбат болгон. Шайлоо таза өтпөсө, жакшылык менен бүтпөйт деген сөз бүгүн дагы кайталанып атат. Неден кайталанып атат? Башка жактан кайталанып атат. Шайлоо таза өтпөсө дептир Садыров. 4-чү революция болот дептир. Я. 4-чү революция болот дептир. Ал деген сөз мындай да, Кокустан биз болбой калсак, анда 5-октябрды кайталайбыз деген сөз. Болбойт. Андай болбойт. Революция болот. Аллах насып кылса, биздин көкүрөгүбүздө болот революция. Биздин жүрөгүбүздө болот революция. Мен ошол сиздер менен жолугушканда да парламенттик чогулушта айттым эле. Келиңиздер, революциянын калемдин учу менен жасайлы. Баягындай болуп, аякка чыгып алып, бири-бирибизди куушпайлы. Калемдин учу менен 4-октябрда революция жасап, бийликти алмаштырып коелу деп айттым белем. Айттым эле. Бирок калем иштебей калды. Калемге караганда чойкулдаган башка жак иштеп кетти. Мейли, ал дагы сабактар. Андай нерселерди да көрүшүбүз керек. Биз программаларды, көз караштарды, келечекти кандай көрөбүз, анын баарын ушул телефон деле бассаган көрүп атасыздар. Кече чомалайда болдук. Аны да көрсөңүздөр керек. Программаны сурабаңыздар. Сиз жакка жаттап алдыңыздар. Биздики 25 жылдан бери эч өзгөрүүсүз келатат. Кылдай кыйшайбайбыз. Биздин урааныбыз ыйман, мыйзам, тазалык. 3 нерсени камсыз кыла алабыз. Аллах насип кылса, андан сырткары мамлекетте аябагандай катуу тартип орнойт. Муну билесиздер сиздер. Биздин талабыбыз ошол. Биз жетим, жесир, мунжумай, бейбичаралардын бүтүндөй камкордугун, аталык камкордугун мамлекеттин өзүнө алышыбыз керек. Сырткы коопсуздукту камсыз кылышыбыз керек. Ички коопсуздукту камсыз кылышыбыз керек. Калганына бүтүндөй эркиндикти беришибиз керек. Калганын эл өзү жасап алат, эл өзү көтөрөт. Кандай дейсиздер? Мына ушул программа биздин. Башка вада жок. Барды вада кылгандардын баары жалган. Пенсия мынчадан болот, айлык мынчадан болот деп. Азыр өзгөндө Асанбай Гранд ресторанында өзгөндүк туугандарга сый көрсөтүлдү дейт. Алардын ичинде Атажанов, Каримовдор, Горсовет, өзгөндөгү мекеме уюмдарынын жетекчилери келишти. Буларга чара көрсө болбойбу? Аллах көрсүн алардын чарасын. Башка сөзүм жок. Ошолор сый көрсөтсө эле, ушулардын сыйын көрөйүн деп барган азаматтарга инсап берсин. Не чыгайын бар азыр? Бир кесе шорпайчы, 2 алым аш жейт. Ошону менен абийирин да сатат, намысын да сатат, баарын сатат да келет. 2 сааттан кийин келип, кемпирине кыйкырат, бир нерсе бербейсиңби, курсак өлтүрүп коет. Не болот анда? Эми Асанбай Грант деп мен өтүп келатып, атын атап көрүп койдум эле. Мен ал жерде сый тамам бар экенин билген жокмун. Грант деген не деген? Асанбай бул атасынын аты, чоң атасынын аты. Атасынын аты. Асанбай деп турбу, чоң атасынын атын кошуп койсо болбойбу? Же Грант бу чоң атасынын аты? Не деген түшүнүк Грант? Мен түшүнбөйм, мисалы, көп эле нерсени окуганмын, ушуну түшүнбөйм. Эми Атажанов, Каримовдор бар дейсиздер. Атажанов кимдерге гана сый берген эмес, айткылачы. Акаевден бери сый берип келет бечара. Аксым
Аксынын тополоңунда сизди күнөөлүү деп Нишанбай Кочкоровду сайрап жатат. Ал ошондой сайраш үчүн туулган бала. Ал сайрап кожоюндарына бир карап койду. Жактымбы деди эле, жаккан жок. Себеп ошол бир жаш бала ушундай жооп берген экен. Нишанбай ошо ойдон жокко. Мен айтышты да, сиз өтө эле боорукер экенсиз, кечиримдүү экенсиз. Сиз мамлекеттик катчы болгондо, коопсуздук кеңешинин катчысы болгондо, Нишанбай сыяктуулардын адабын колуна берет го деп ойлоду беле, бирок бир ооз сөз айтпай койдуңуз го деп айтышкан да мага. Мен айттым, алардын жазасы Аллахтан болот, пендеден болбойт. Ошолордун ошондой кылып, мага кыйбат кылып, менин үстүмдөн күнөөлөп аткандыгынын, ошондой кылып ырылдатып койгондугунун өзү Аллах тарабынан берилген жаза ошолорго түшүнгөн иши. Себеп канчалык мен жөнүндө туура эмес сөздөрдү айтса, алар менин күнөөлөрүмдү ушунчалык жууп тазалап атат. Ушундай айтылат мусулманчылыкта. Президенттик шайлоо мыйзамдуу дейт. Президенттик шайлоо мыйзамдуу, бирок кээ бир азаматтардын баруусу мыйзамсыз. Неге? Жана айттым. Биринчиден, президенттик шайлоо Жээнбеков 15 октябрда мен президенттик кызматтан өз эрким менен баш тартам деди. Көрдүңөр аны. Өтө салтанаттуу туруп айтты. Ошондой баш тартат экенсиң. Неге мынчалык башты ооруттуң айла? Неге кыйналдың? Өзүң да кыйналдың, элди да кыйналдың. 17-жылы мен айтпадым беле, бул болбойт деп. Айттым беле? Ишенбей койгонсуңар, ишенсеңер анан эмнеге шайладыңар? Элекен? Мейли, болор иш болду. Кур'андын алдындагы Инжил дагы, Тоорат дагы адам ушинтип өзгөртүп койгондугунун кесепетинен Аллахтын каары болуп жазага алышты. Мындай дейт да, ишемби күнү иштөөгө болбойт десе, кантип болбойт? Неге болбойт? Сыноо берди. Яхудилерге ушундай сыноо берди. Ишемби күнү иштөөгө болбойт тыюу салынган да. Ибадат кыла турган күн болушу. Сынап Аллах ушундай чебер зат да. Алар балык менен оокат кылышкан. Эмнегедир ишемби күнү деңизге балыктарды аябай жээкке көп алып келип койгон. Сынаган. Нәпсени сынаган. Нәпсени. Анан яхудилер кандай болду? Эмне үчүн ушу балык келген күнү болбойт экен да таңдын көрө дейт да. Биз мындай кылабыз дейт. 6-чы күнү жайып коебуз торду. Балык түшөт. Базар күнү тартып алабыз дейт. Сонунбу? Алар ушинтип Аллахты алдайбыз деген. Жок, андай болбоду. Жаза каттуу болду. Ниеттен экен да биринчи. Мынтип айтат го. Эгерде жакшы ишти жасайм деп ниет кылып, ошол ишти жасасам, 1000 эселеген сооп дейт. Эгерде жаман ишти жасайм деп ниет кылып, ошону жасабай койсоң, керемет сооптор дейт. Көрдүңүздөрбү? Айырмасы ушундай. Мына президенттик шайлоо мыйзам боюнча өтүш керек, мөөнөтүн айтып атат. Кандай эрежелер менен өтүп атат, ал башка маселе. Биз ошондуктан бир канча талапкерлер арызыбызды жазып БШК кайрылганбыз. Билгенбиз, БШК биздин дооматты туура кабыл алып, туура чечим кабыл алат деген үмүттөн алыс болгонбуз. Бирок эмне үчүн ушуну жазып бердик? Ташка тамга баскандай кылып жазып бердик. Эмнеге? Эртең кече каякталыңер деген акылдуулар суроо бербесин деп. Бизде мода эмес базар. Кече айтса, эрте айтып койдум. Бүгүн айтсам, кеч калдым. Ошол кагаз турсун. Бул тарых үчүн турсун. Одоно мыйзам бузуу менен баратасың, далилдеп бердик. Бирок казанчылын өз эрки кайдан булак чыгарса, БШК кандай чечимди кабыл албай кетип баратат.
Ertek жооп берер күн келгенде биздин жүзүбүз жарык болсун деп. Assalamu alaikum, Сымбайчы, қош келіпсіз. Мырзака айылына, егерде сіз президент болып қалсаңыз, спорт жағына көз қарашыңыз қандай? Түп-түз қарай. Біз ошо бала кезден спорт менен жоғарғанбыз. Эмнегедир Мырзакенин Ленин мектеби менен биздин Курша Карашылык мектеби дайым финалга чыгып калып, волейболдон топ талашып жатып калганбыз. Ошол кездеги спортчулар бар ошо волейбол ойногондор. Азыр 60ка чыгып калышты. Барбы? Азаматтар. Азыр өзүңүз көрүп жатасыз, спортту дагы саясатка аралаштырып, ар кандай биларман, ар кандай башаламан жолго барып жатышат. Рахмат дейт. Биринчиден, спорт менен алек болгон азамат эч качан башаламандыкка барбайт. Бул бир. Дене тарбиялап коет. Денесин гана тарбиялайт да. Дене менен кошо духту тарбиялайт. Дух көкүрөгүн, жүрөгүн таза болмоюнча, ал дух жакшылыкка албайт. Малда дагы бар андай күч. Эшекте да бар андай күч, атта да бар андай күч. Бирок күчтү эшек да туура пайдаланыш керек. Ат да туура пайдаланат, а биз пендебиз, туура жагынан пайдаланышыбыз керек. Азыр спорт менен алек болду деселер, мода болуп алыптыр. Баланчынын 200 баласы бар экен, түкүнчүнүн 300 баласы бар экен. Ушундай болуптар. Ата-энесиз калдырлар, ошо атаңардын балдары болбойсуңар ошо. Баланчынын баласы. Спорт ошончун бармы? Азыр мода болуп алды. Монда кепканы кийет экен. Кээ бир кишилер дагы биринчи ошондой кийип чыккан. Аябай түрүсү мыкты ошо кепкалар. Мен кийип турган азаматтар өзүңөргө албагыла. Кудай бергенде жакшынакай баш кийимдерибиз бар өзүбүздүн. Ошону эле кийели. Ошондой форманы, ошо кепка кийгендердин бардыгы ошолорго таандыкпыз дегендердин белгиси экен да. Мына сизде дагы ошондой кепка экен. Мейли. Кепкада эмес, ошо кепканы көтөрүп жүргөн башта. İçinde ne var ne yok. Ошого эми Аллах баарыбызга инсап берсин, иман берсин. Ана чечип деле койдук керек болсо биз баары бир өзүбүз болушубуз керек. Өзүбүз менен өзүбүз болушубуз керек. Биз кыргызбыз. Кыргыздын өзүнүн керемет кийимдери бар. Биз өзбек болсок өзбекчө, тажик болсок тажикче, орус болсок орусча мыкты кийинип өзүбүздүн улуттук каада салтыбыз менен жүргөн болсок, ал Кыргызстандын байлыгы. Бизге жарашпаган маданияттарды алып келип, жарашпаган тилдерди алып келип аткан болсо, анда кызык, анда чатак. Ушундай биз өз улутубузду сактайлы. Рахмат. Сиздин колдоочуларыңыз өзүңүзгө жараша, өзүңүз айткандай Аллахтан сизди урматтаган адамдар көп дейт. Рахмат. Биз маданияттуулукту көрсөтүп келатабыз. Биз мыйзамдуулукту көрсөтүп келатабыз. 95-жылы Абсамат Масаевичке мен да капа болгонмун, силерге коштум. 58% жеңишке жетип, 58% алып турса да, биз Бекмамат Османович экөөбүз келип, аксакал чыгыңыз, утуш сиздики деп турса, кайда чыгам? Чыгыңыз, эл күтөт. Кайсы эл күтөт? Көрсө ал киши көрө баштады, бизге караганда көптү көргөн деди. Мен ал кезде жаш жигитмин. Ошо аксакалдын сөзү ушул күнгө чейин кулагымда жаңгырат. Азыр мен чыксам, мен тарап, бул тарап болуп экиге бөлүнөт. Анан бирөөлөр кагышып кетип, кокустан бирөөнүн чекеси жарылса, ошонун энеси ыйлайт. Ошо энесинин көз жашы ар кандай бийликтен кымбат турат деп чыкпайт. Bir тамчы көз жаш, эненин көз жашы бийликке турбайт деген. Анан чыгып кеткенбиз тагы. Мен ошо кишинин тарбиясын алган киши катарында, атамдын, апамдын, мугалимдеримдин, биздин айылдын аксакалдардын тарбиясын алган киши катарында, кече төңкөрүш болгондо бизде дагы ошондой шанс болду. Мени дагы айтышты. Чыгыңыз, эл күтүп атат деп. Кайсы эл күтүп атат? Барыңыз, сизди ушундай кылып коелу. Жок, андай жол менен барбайбыз.
Biz uğur jol menен baratılgan insan emesmiz. Korrupsiyаны kantip jogotosuz деген суроолор болот. Кантип күрөшөсүз деген суроо болот. Мен коррупция менен күрөшпөйм. Biz korrupsiyаны жоготобуз. Аны менен күрөштүн кереги жок. Кантип жоготосуз дейт. Эң жөнөкөй жолу бар. Өзүң алба, бирөөлөрдү алдырба. Бүттү. Анын үчүн конституцияны өзгөртүштүн да кереги жок. Ак үйдүн чабырасын алыштын да кереги жок. Мыйзам иштеп чыгыштын да кереги жок. Өзүң кандай болсоң, кол алдындагыларды ошондой кылып тарбияла. Алба, алдырба. Жебе, жедирбе. Кандай дейсиң? Бүттү. Ошол заман, ошол күнү, ошол сааттан баштап Кыргызстанда коррупция токтойт. Ишенип коюңуздар. Жетекчиден көз каранды бардыңыздар. Кыргызстандын тагдыры чечилип жатат. Барышыңыз 800 сом, келишиңиз 800 сом. 1600 сом. Бар-барак 2000 сом. Кыргыз мамлекеттин, өзүңдүн элиңдин, мамлекет жериңдин тагдыры үчүн 2000 садагага чыгарып койдум. Türkler Голландиядан, Америкадан учуп барат го, Түркияга шайлоо болуп. Мени кубандырды азыр Таберик деген жигит Каракулжада. Москвадан учуп келдим дейт. Сиз өткөндө биз менен жолукканда айттыңыз, Кыргызстандын тагдыры кызык болсо, баргыла үйүңөргө барып шайлоону өткөрүп келгиле дедиңиз. Силерге бул жерде уруксат бербей атат дедиңиз. Биз сиздин тилиңизди угуп, мына мен учуп келдим, шайлоо бүткөнгө чейин ушул жерде болом деп айттым Каракулжада. Разы болдум, рахмат айттым. 3500 чакырым менен самолет менен учуп келдим. Бишкекке чыгсам болот го мына жерде. Gelişi 25.000, geçişi 25.000 son olsa 50.000 sondu. Ballarımda, neverilerimde geleceğim için de geldim. 50.000 son. Siz gelin Bişkek'ten. 2.000 son gelin. Şu Canlıcı'nın altında olup da, Şılto menen gelip, atenenizde bir uçaktap, cıttap, ötüp etken bolsa varıp, jayına varıp, Kur'an okup, bata kılıp, tuğan uruk menen surashib, amandashib ketsangiz, alдағы sovuq ish bo'ladi. Elni biz bo'lib o'tamiz. Kim bo'lib o'tadi deydi? Qarangizlar. Shu O'zgon rayonini olib qaraylik. O'zgon rayonida Madumarovni to'xtatamiz, ani o'tkirmaymiz. Biz Japarovni o'tkiramiz deb yugurib yurganlarni eslatib beraylik. Mana shu Elmurza ukam bosh, Ali ukam qash. Biyakta dostlarım çok. Oştu oblastı olsa özüyüz tarbiyalap ministerge çeyin götürüp koygun dağı bir inimiz çürek diyemiz degen. Kaydağı bölünün. Kaydağı jarılın. Madumarov boluş gerek. Madumarov'dan başka kişi jarabaytır. Madumarov'dan ştabın başkarıp oturgan kişi kim bilesizler mi? Tengri olup bütün de jalpı Kırgızdın sıyımı olgun İşembay Kadırбеков деген азамат. Bütün de mizamların atası, bardық mizamlarda uşul, qanday desem, çemçiki çaqqanday qilib çaqып berген азамат. Анын орынбасары ким билесиздер mi? Исхак Абсаматович Масалиев. Мына биздин штабты ушул сыяктуу ушундай азаматтар башкарат. Кылдай кышайбай, мыйзамдын негизинде. Мына ошо Ишембай Кадырбеков дагы, Исхак Масалиев дагы эч качан кылдай кышайтырбайт мыйзамды. Түп-түз келептен азаматтар. Көптөгөн юристтер, юридика илимдеринин докторлору келип ушул кишилерден сабак алышат. Ошон үчүн биз туура жүрөбүз. Ак жолду тандап алганбыз. Анан кайдагы бөлүнүү, кайдагы жагылуу. Ошон үчүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, элибизде көм айтыш керек азыр. Колдорунан баары келип турган мезгил азыр. 10-январга чейин бүт айтканымдын баарын жасайт азыр. Мен дагы мүмкүн болсо байланышсам айтам.
Salam aleykum жол оңдап қой деген тапшырманы алдым. Ошондой тапшырманы алдым. Колдом келсе, ушул жакты карап койсоң болот. Болбосо салам алейкум ага алдырып бергени калдыңар деп коем. Бармысызбы? Senin şayladan hizmet ettim ben. Şayladan öp, çalgın bile. Git gelin. Hazır davranış için oldu. Niye prezidentine iyileşmeden? İyileşeyim de baratama bak. Rahmat Allah razı olsun. Her bir göz yaşınız. Rahmat. Ben yeğlerim şunda evlatlar. Daha bir söz var. Dediğim öyle. Atakan ömrüm uzun olsun bana. Amin. Bizi de sunmanas. Amin. Biz ölmedik bana sorun. Ölmedik bana sorun. Sen çıksakken, yavrular çıksakken. Yani Dilerinizin kolunuzda var. Yaxşılıklarga жолуккан күндөрдү насип эткен болсун. Биз дагы баратканыбыздан негизги максатыбыз ошол. Сиз сыяктуу көптөгөн зыркырап жүргөн биздин азаматтарыбыздын көз жашы кургаса экен деп, биздин канаттуусу калып, тумшуктуусу чокубаса экен деп, биздин жетекчилерибиз дагы башка мамлекетке чыкканда алардын жетекчилери менен түз көз карап амандаша турган bir азамат келсе экен деп, сайпана болбосо экен, бирөөлөрдүн алдында жалтактап көзүн карабаса экен, теңме тең сүйлөшө турган, алардын акылынан ашып түшсөк аша турган, эч кем калбай турган bir азамат келер бекен Кыргызга деген зар какшап жүргөн үмүттөрүбүз менен чыгып атабыз биз дагы. Биз кече оңдарлып жазып берген кагаздарын окуй албай аткандардын кесепетинен мамлекетибиз ушул күндү көрүп атат. Чоң жыйындарга барганда bir сөз тийбейт. Аны көрүп атасыздар өзүңүздөр. Чоң жыйындарга барганда алардын сөзүн уккан эч ким жок. Алар менен амандашкан эч ким жок. Жок дегенде кече улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган тойго да киргизбей койду го. Көрдүк го көзүбүз менен. Бұл bir келетке 75 жылдық жеңіш. Эми үчүн ушундай болуп атабыз биз. Себеп сабатсызбыз, алсызбыз, күчүбүз жетпей атат, акылыбыз жетпей атат. Аскердин кереги жок, акыл менен чыккан жерге чыгып алсак болот. Ошол акыл жетпей атат бизге. Ошонун буюткусу ар бир булактын башы касиеттүү Кыргызстандын элибиз өзүбүздөн. Өзүбүз тандаганды үйрөнөлү. Тағылайын Кыргызым, кеч болуп кала элек деп, мамлекет катары жок болуп кете элек деп, токтойлу деп. Токтойлу, тыйчу жерди тыйып, жакшылык үчүн тандаганды үйрөнөлү деп кайрылып атам. Мени тандагыла деп айтпайм, мени шайлагыла деп айтпайм. Каалаганыңызды шайлаңыз, каалаганыңызды тандаңыз. Менден башкалардын баары ушундай келипти, кече ким барды жыйынга өзгөңгө? Өзгөнгө барыштын кажети жок. Кечинде телевизорду КТР дегендерди карасаңыздар эле көрсөтүп атат. Өкүлтө мактап атат жанагы киши келгенче. Мени дагы мактай турган азаматтар бар. Bir saat erdi жеткирип коюп, эскесин чайнап, Birinçten ayağına çay kalıp bir var. Emri atkan çındık. Azır ayrılmasa